Ассаламу алейкум туғандар, қанайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 8 октябрь 2022 жыл мен Соқұлық районы Маловодная айылында жүрем туғандар. Ушул жерден ушул көріп тұрған үйіңіздер сатылып атыптыр. Ушул үй жөнүндө сіздерге азыркы чыгарылышта маалымат берем. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Маловодная айылынын центральный трассасынын жээги. Үйүбүз деле ушул центральный трассанын жээгинде жайгашкан. Сиздер бул жайга келүү үчүн Машине базар тараптан түз бир аз батышты карай келсеңиздер, Маловоднаяның повороты деп коет. Ошол жерден сол тарапты карай түз түштүктү карай келе бересиздер. Келип жатсаңыздар, поезд жолдон кийин ушул Маловодная айылына көрө аласыздар тугандар. Эгер кааласаңыздар, бул жактан селекция тарап менен мындайынан күн туу, кызыл туу тараптан деле мындайынан келсеңиздер болот тугандар. Анан бул жерден түз Бишкек шаарына карай маршруткалар бар тугандар, по пути машина таксилер деле толтура. Анан мектеп жөнүндө айтсак, бул жерден бир 150-200 метрдей эле аралыкта мектеп, мечит, садик бар тугандар. Үйүбүз деле жол жээгинде жайгашкан. Чыксаңыздар эле машинага чыгып кете аласыздар, таксилерге кенен үйдөн чыгып эле бара аласыздар, же болбосо шаардан келсеңиздер келип эле үйгө кирип кете аласыздар. Алыс жүрбөйсүздөр тугандар. Мынакей бул көчө тарабы. Түндүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин, түштүк чек арабыз бул кошунанын заборуна чейин болот. Жалпысынан жердин аянты 18 соток экен. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп бар тугандар. Эч кандай документте проблемасы жок. Мынакей азыркы учурда маршрут өтүп кетип аткан учуру. Так. Ошондой эми короосуна келейин да калган маалыматтарды берейин. Мынакей бул короосунун көрүнүшү тугандар. Жана айткандай эле жердин аянты 18 соток. Бул жакта гараж, мал сарайлар, хозпостройка, бул жер чоң үйүбүз толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, көрүп турасыздар. Толук түрдө кирпич, алды тарабы мындай стяжка болгон. Кенен бир 3-4 машина баткандай жер бар. Анан Маловодная айылы жөнүндө айтсак тугандар, жанакы чоң Пенсия же болбосо Фрунзе трассасынын өйдө тарабында жайгашкан. Өйдөрөгүндө бир аз поезд жолдон бир аз өйдө болуп калат. Мал бакканга деле ыңгайлуу. Абасы деле таза деген оюн айтты үй ээси. Жакшынакай, тынч. Көптөгөн региондордон, элдер деле көптөгөн региондордон жашашат тугандар. Бардык региондон бар. Баткен, Ош, Талас, Чүй, Жети областын баарынан бар экен кыскасын айтканда тугандар. Мына ошондой эми азыр сиздерге биринчи болуп бул чоң үйүздүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып бул жакта мал сарай, ат сарай баары бар тугандар. Ошонун баарын көргөзүп чыгам бир чекеден. Мынакей бул чоң үйүздүн негизи кирүүчү эшиги, стенасы кирпич экен. Мынакей киргенде эле мондай кире бериш, бир окошка бар. Чыгыш тараптан терезе орнотулуптур, полдор жыгачтан болгон пол жана кирип эле сол тарапка карасаңыздар, бул жакта душ, ванна. Андан ары документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп бар. Канализациянын суусу септикке куюлат. Андан ары перехожкадан түз өтсөк, бул жакта коридор тугандар. Көрүп турганыңыздай дуалдар жидкий обой, пол жыгачтан болгон пол. Мына ушундай. Андан ары ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта бир бөлмө. Мынакей чыгыш тараптан пластик терезелер орнотулуп тур, дуалдар жидкий обой. Андан ары ушул жерден түз өтсөк, бул жакта мындай бир спальный бөлмө бар экен. Жана бул жакта дагы бир бөлмө, бул кухня туганда. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Дуалдар жидкий обой. Батыш тараптан пластик терезе орнотулган тугандар. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Эми короосуна чыгып калган маалыматты берейин. Мен кайра эле үйүздүн короосундамын тугандар. Эми калган маалыматтарды сиздерге берейин. Бул жакта гараж тугандар ямасы менен. Так, гараж ямасы менен азыркы учурда мындай складтардын ролун аткарат экен. Ылдый тарабы стяжка болгон, ямалары бар. Негизи гараж тугандар. Андан ары бул жакта бир бөлмөлүү времянка. Ылдый тарабында погреб бар экен. Мынакей погреб бар. Бул жакта навес тугандар. Ал жакта складтар, бул жакта очокана тугандар. Негизинен бардык нерселер бар экен. Бул жакта мал сарай. Бул жакта жай айларында мал кармаганга навес.
ушундай көрүнүштө. Бул жакта кудугу менен суу сактаганга мал үчүн. Бул жакта мондай бир помещение, азыркы учурда чөп кармайт, чөп сакташат экен. Сенебалдын ролун аткарат туугандар. Андан ары жерибиздин аянты 18 сотук кенен. Ушул хозпостройкалардан кийин деле ал жакта дагы кенен жер бар экен туугандар. Алма бактары жана башка бактар бар. Азыр видеонун жүрүшүнө көргөзөм. Бул жакта кыш айында мал кармаган мал сарай, мынакей. Бул жагы торпоктор үчүн окшойт. Мынакей. Ушундай көрүнүштө. Негизи мал абадын айылында жашасаңыздар, Сокулукка жакын мал базарга кенен барып келесиздер. Мал бакканга деле бул жактарында полиялар туугандар. Калсаңыздар шаарда жумуш кылсаңыздар, шаарга деле жакын. Машине базар жакын болуп калат бияктан. А бул юздүн жат. Адамдар уксун өнүмдө, сен бакырсаң укпай калат. Биякта огород туугандар, кандайдыр жер жемиш эксеңиздер деле болгудай. Бул жакта тамы жабылбаган, атка расчет алынган мондай мал сарай деле бар экен. Мына ушундай. Эми айтылбаган эмне маалыматы калды туугандар? Айтылбаган бир эле баасы калды. Бул юздүн баасы 38 000, кечиресиздер, 38 000 доллар деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Ээси тел деп турат туугандар. Сынак кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеп жаткан болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.